Мен Алмаз Атамбаевди айткым келет. Мен Сооронбай Жээнбековди айткым келет. Силер бүгүн унчукпай жатып алсаңар, анда эл кечирбейт. Могу Конституцияны кабыл алам дегендерге мен макулмун. Bir статья кошуп коелу. 7000 киши менен келип таш менен уруп бийликти алмаштыра берсе болот деп кошуп койсоңор. Мейли Садыр Нуркожоев президент болду дейт. Ал эмне Акаевден билимдүү беле. Ал эмне өндүрүштүк, мамлекеттик тажрыйбасы Бакиевден көппү. Ал эмне эл аралык аброю Отунбайдан бийикпи. Ал эмне оппозицияда күчтүү жагынан оппозиция саясатчы катары Атамбаевден күчтүүбү. Же айыл чарбасын Сооронбай Жээнбековден кыйын билчү эле. Бул Конституцияны кабыл алсак, кусумдуу парламент. Кимиси келбесин. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Дүйнөдө бийликти бөлүштүрүүнүн классикалык 3 жагы бар. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги. Анан басма сөздө 4-чү бийлик деп шарттуу түрдө айтып коет. Биякта 5-чи бийлик пайда болду. Курултай деген. Курултайды президент чакырат, анан парламент курултайга отчет берет. Илгерки заманда азыркы парламент курултай дечи. Буякта 2 курултай пайда болуп атат да. Президентке түстөн түз баш ийген курултай, анан кийин парламент. Мурда президенттер оппоненттерин АКС улуттук коопсуздук комитети аркылуу куугунтуктап келсе, эми түстөн түз элдик курултай аркылуу парламентте кетире алат, оппоненттерин жок кылат. Ошентип Африка өлкөлөрүндө да жок жаңы институт пайда болду. Парламентке кошумча президенттин астында, өкмөттүн үстүндө, сот бийлигинин үстүндө, парламент үстүндө курултай. Биз бул Конституцияны кабыл алсак, биринчиден бул элди чыр-чатак алып келет. Экинчиден Кыргызстанда өсүп өнүгүү болбойт. Себеби бул Конституцияны кабыл алган мамлекетке эч убакта инвестиция келбейт. Сот реформасы алыста жүргөн эмес, муну менен баткакка сазга батат. Анан элестетип көрсөңүз, өкмөт менен президентти бириктириптир. Азыр президенттен коркушат депутаттар. Эми президент келсе ошого суроо бере алам. Ошондуктан мен кыргыз калкын чакырам. Мен ойлоп аткам, ушу жаңы келген өкмөт эң ириде пандемия кризисине каршы күрөшүп, бюджеттин тартыштыгын жоюп, Россия, Казакстан өкмөттөрү, Өзбекстан өкмөттөрү кылып аткан ишти кылып, инвестициялык жагдайды жакшыртып, биздин эл аралык беделибизге доо кетпегидей жаңы демократиялык принциптерди баш ийдирип жаткан. Бул Конституция негизинен жөнөкөй элге түшүндүрөйүн, 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү алар жамандап аткан Текебаевдин Конституциясынан көчүрүп алышкан. Адам укугу, жана адам укугун жөнүндө декларацияда алган принциптер бар. Бул жагы жакшы. Аны Текебаевден көчүрүп алышкан. Калган бөлүктөрүн Түркмөнстандын Конституциясынан көчүрүп алгандай сездим. Себеби Түркмөнстандын Конституциясында да курултай бар. 50 депутат парламент, калганы 2500 курултай. Буякта 90 депутатты жазыптыр. 90 депутат парламенттин санын азайтуу сөз жок. Бул парламенттин бутун тушайт, колун кесет, тилин кыркат. Демек биз бул Конституцияны кабыл алсак, дудук парламентке болобуз. Азыр айтып атышпайбы, азыркы парламентте мен ал сөздү көп колдонбойт элем. Бүгүн биринчи жолу атам, чимкирик парламентте. Бул Конституцияны кабыл алсак, кусумдуу парламент болот. Кимиси келбесин. Мына мен суроо бергим келет. Ушу Конституцияны даярдоого бир да депутат катышкан жок. Садыр Нуркожоевдун эксперттери даярдады, ал билбейбиз ким экенин. Же Түркмөнстандан чакырылдыбы, же Венеция комиссиясынан чакырылдыбы, депутаттарга кол кой деп эле беришти. Ар бир президентке кол коюп көнүп калган депутаттар окубай туруп эле. Себеби муну окуш үчүн анализ деп жогук дегенде 12 саат керек. 79 депутат кол коюп берди. Мен өкүнөм. Ошол кесиптештериме айткым келет. Ушунун айынан чыр чыкса, урматтуу кесиптештер, сиздер кыргыз мамлекетин тебелөөгө катышкан саясатчылар катары тарктанышы мүмкүн. Могу Конституция 6,5 миллион адамга пайдап келбейт. Бир эле адамга пайдап келет. Президентке жана ошонун достору, шеринештери, тууган тушканы, кланы болот. 30 киши бай жашашы мүмкүн да. Муну менен биз 6,5 миллион элдин жүрөгүндө жылыта албайбыз. Үйүндө жылыта албайбыз. Жакшы кийимди алып бере албайбыз. Курсагында отойгуза албайбыз. Алар 6,5 миллион элдин аттан соода кылып, элди алдап, ушуну кабыл алдырганчат. Эми биз ойлоно турганда, ойгоно турганда, бирге күрөшкө чыга турганда учур келди. Булардын мындайга духу жетпейт эле.
артында заказ берген, акчасын төлөгөн кайсы бир күч, Чоң держава кайсы бир отуруп, мамлекет тургандай болуп атат. Эртеби кечпи алардын жүзү ачылат. Алар ким экени билинет. Ошондо ушуну кабыл алабыз деген күч жүз ачылып, элдин астында жооп бере турган күн келет. Сөзүң каралжы, бирок мына карасак 1,5 ай болду иштегендерине. Ушу 1,5 айдын ичинде бир топ эле жакшы нерселер жасалбадыбы? Мисалы үчүн элге жана түрмөдөгүлөрдү чыгарабыз деп атат, калыс жок отургандарды, Ак үйдүн тосмосун алышты. Анан дагы кече мына элдердин кредитин жаап беребиз деп айтты. Барган жерлеринде Садыр Нуркожоевич бир топ эле элге жагымдуу нерселерди сунуштап, мындай бир жакшы эле оңолуп баратканга дай болуп жатабыз го. Ал жакка көз карашыңыз кандай? Ак үйдүн тосмосун жок кылуу үчүн көп акылдын кереги жок. Чын эле Садыр Нуркожоевич элге кам көрөм десе, анда эле эки жагдай керек да. Садыр Нуркожоевичти кайтарган адамдарга 700 400 миллион сом кетет. Ошонун 350 миллионун кыскартса 9 мектеп салынат. Мына элге өзүнүн указы менен мени кайтарган мурунку президенттерди сындап атпайсызбы? Алардын жолун кайталабайлы десек, ошол мени кайтарган 700 кишинин жүзүн калтырсын. 350 миң сом кыскарттым. Мына эл журт ушуну мен Алайга, Ак башыга, Ак сууга мектеп салам десе, мен кол чабат элем да. Парламенттик шайлоону 20 декабрдан 6-7 ай артка жылдырдык деп календар гана жылган жок. Мен эл аралык комитеттин мүчөсүмүн. Бизде 380-400 миллион доллар жылына эл аралык институттардан келет. Дүйнөлүк банк, Европа банк, Азия банкы. Ал кредит парламенттен өтүп, өкмөттөн өтүш үчүн 8 ай 12 ай керек да. Алар эми токтотот. Биз быйыл декабрда алчу кредиттик суммалар, эндиги жылчы алчу кредиттик суммалар 2022 жыл майына чейин жылдырылат. Мен эсептеп чыктым. Себеби жаңы парламенттик шайлоо болбойн, алар легитимдүү бийликке бербейт. Эл аралык келишим жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык ал парламенттен 3 окуудан өткөндөн кийин гана күчүнө кирет. Тендерге 5 ай 7 ай керек. Ошондо 2 жылдык 800 миллион долларды булар парламенттик шайлоону ары жылдыргандык үчүн биз 2022 жылдын сентябрында гана алышыбыз мүмкүн. Бул элге карата чыккынчылык. Өз элин ойлогон саясатчы элге акча бүгүн керек. Азыр керек. Дагы бир айта кетчү нерсе, ушул мен билгенди сиз биздин кесиптешибиз катары дагы дайыма сөз эркиндигин колдоп келесиз. Сөз эркиндиги болуш керек. Сөз эркиндиги жок мамлекет, ал мамлекет эмес, кысым көрсөтүлгөн деп. Бүгүнкү күндө бул Садыр Нуркожоевич эч кимди кыскан жокко, баары эле каалагандай эле сүйлөп атат. Сөз эркиндиги ким эмне десек каалаганыбызды айтып атабыз. Өзүңүзгө маалым болгондой, буга чейинки президенттер көпчүлүк учурда ушул сөз эркиндигин кыскан үчүн дагы бир чоң айыпка жыгылышчу да. Бул жолку да андай бул нерсе көрүнгөн жок да. Сиз кандай баа бересиз? Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп келгени басма сөзгө, эркиндикке кысым көрсөткөн жок да. Сиз сотко телефонуңузду ачсаңыз, мага да тийишкени мен кечирем. Мен да көнүп калгам. Бирок Куловду интернетте отуруп алып, жанагы басма сөз киллерлер деп коет. Андан көрө адамды атып салган оңоюраак да. Каралап, жамандап, адамдык кадырын тепселеп, каршы сүйлөп койгон Чолпон Жакыпованы, Клара Сооронкулованы, Сания Токтогазиеваны, Нурлан Садыковду, Ферик Искуловду кечээден баштап мени каралап аткан адамдар аталган Манумаровдулар. Булар Садыр Жапаров аренага чыкканы пайда болду да. Анын черный армиясы ошолор. Алар жүзүн ачпайт. Алар фамилиясы ким экенин билбейт. Алар бетме-бет монтип экөөсү сыяктуу отурбайт. Аларды Кудай гана жазалайт. Садыр Жапаров бүгүн таянган күчтөр бул фейктердин армиясы, интернеттеги. Адамды Алла Таала бергендеги эң кымбат бул өмүрү. Анан кадыры. Жанагы капчыгымды берсем да кадырымды берем деп айтылат да. Путин президент болгондо сурай берди. Сиз эмнени коргойсуз деди.
3 söz айтты. Мен Россияның бүтүндүгүн, достоинство, адамдын кадыры жана укугун коргойм деди. Бүгүн Кыргыздын адамдарынын кадырын тепсеп аткан болочок президент эртең сиздин кадырыңызды колдойбу, укугуңузду колдойбу, же меникин колдойбу, же сиздикин колдойбу. Президент боло элек жатып, адамдык касиетин тебелеген адам. Азырынча анда инструменттер аз. А эртең анда Финполиция, АКС, МВД, прокурор пайда болот. Эмне болот? Эмне болот? Кыргыздарда элчи менен ырчыга сот жок деген. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген. Мейли Садыр Нуркожоев президент болду дейт. Ал эмне Акаевден билимдүү беле? Ал эмне өндүрүштүк, мамлекеттик тажрыйбасы Бакиевден көппү? Ал эмне эл аралык аброю Отунбайдан бийикпи? Ал эмне оппозицияда күчтүү жагынан оппозиционер саясатчы катары Атамбаевден күчтүүбү? Же айыл чарбасын Сооронбай Жээнбековден кыйын билчү беле? 5 жагынан тең мурунку 5 президенттей тажрыйбасы жок. Алардын жаңылыштыгы эмне болду? Ошол кризистик президенттигибизди оңдогондун ордуна ошол ордого өзү отуруп алды. Буту кышайган, жарака кеткен, булган жерге. Эми бул келип ошол институттун ыйгарым укуктарын чектеп азайткандын ордуна бул парламенттин, сот бийлигинин, аткаруу бийлигинин үстүнө отуруп алды. Бул узурпация власти, бийликти баскынчылык кылуу жолу менен баратат да. Эң зөөкүр зордукчул дегенде Бакиев мынчалыкка батынган эмес. Ал бары премьер болуш деп, мамлекеттүүлүк эмне экенин көрүнүп калган, губернатор болуш деген, ал мындай саясий зордукчулукка барчу эмес. Эгерде сарыйны түспөгөндө, ал деле конституциялык жол менен бараткан. Ал деле оппозицияны уккан, ал деле парламент менен иштешкен, сыйлап иштешкен. Биз кеткендин баарын жамандап беришибиз керек. Бирок келип аткан караан андан да коркунучтуу, андан да зордукчул, андан да калкычу болуп атпайбы? Ошону бүгүн айтып койбосок, эртең кеч болуп калат. Сиз жогоруда айтып өткөндөй, Каник мырза, мүмкүн бул нерсенин бардыгына ошол Садыр Нуркожоевдин бир билими же болбосо кыргызча паамы жок деп коет койбу, паамы жетпей жаткандыр. Мүмкүн бир чыгаан адамдар чогулуп отуруп, жолугушууга чакырып, муну оңдоо керек, биз эртең жооп берип калабыз деп кеңеш берсеңиздер, мүмкүн ал кадамга деле ал киши барат, бир мындай тынчтык жолу менен ушуну оңдоп кетсек болобу деген кандай бир мүмкүнчүлүк бар? Мен бүгүн биринчи маек берип атам. Мен эл журтка карайм. Урматтуу Роза Отунбаева. Бүгүнкү күндөгү эл аралык аброю бар. Мамлекеттин башында иштеген улуттун ума энеси сизсиз. Бүгүн сиз унчукпай отурганга болбойт. Урматтуу Абдыган Эркебаев. Урматтуу Апаз Жумагулов. Урматтуу Медеткан Шеримкулов. Урматтуу Өмүрбек Текебаев. Урматтуу мен сыйлаган, мамлекеттүүлүккө катышкан, ошол биринчи конституцияны кабыл алууга катышкан таза инсандар. Силер көп иш кылдыңар. Азыркы бийлик силердей боло албай атат. Мен Алмаз Атамбаевди айткым келет. Мен Сооронбай Жээнбековди айткым келет. Силер бүгүн унчукпай жатып алсаңар, анда эл кечирбейт. Тарых кечирбейт. Себеби бир тентек баладан коркуп, бүт мамлекетти талкалоого жол бербешибиз керек. Себеби азыр Телебай тентектердин заманы эмес. Азыр акылмандардын, парламентаризмдин атасы болгон Кыдыр аке, Тилекман акелердин заманы. Азыр сөз менен башкарган, ынсап менен башкарган, адеп, ахлак, конституцияны башкарчу заман. 3000 киши менен таш менен уруп эле келип бийликти баса берсе, могу конституцияны кабыл алам дегендерге мен макулмун, бир статья кошуп коелу. 7000 киши менен келип таш менен уруп бийликти алмаштыра берсе болот деп кошуп койсоңор, анда могу келген бийликти толук легитимдештирген болобуз. Ушул жерге бир эле статья кошуп койгула, 44 бет экен, 45 бетке кайсы гана саясатчы келбесин, 7000 киши, 5000 киши менен таш менен уруп бийликти алмаштыра берсе болот деп жазып койгула. Бирок ошол мамлекеттүүлүктүн түбүнө жетет. Биз Африка өлкөлөрүнөн да төмөн калабыз. Суверендүүлүктү туу сурайт. Булар от менен ойноп атат да. Бул конституция Кыргызды мамлекетинин суверенитетине урулган чоң сокку. Биз чек араны коргогондой,
Биз мамлекеттүүлүктү коргогондой, биз азыркы иштеп жаткан эле конституцияны коргоп калалы. А жаңы конституцияга өзүнүн доору келет. Ошон үчүн мен элимен туура түшүнүүнү, сабырдуулукту, айкөлдүктү, даанышмандыкты же биримдикти, нарктуулукту өтүнөм. Биз эми тынч, кайдыгер боло албайбыз. Баарыбызга сабырдуулук тилейм, мен дагы баарыбызга ыймандуулукту тилейм. Ушул конституцияны кабыл алууда баарыбыз бир туура чечим кабыл алып, эртең тарых алдында жооп берип калбага деп ойлойм. Аягыңызга чоң рахмат. Рахмат. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.